саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Украинада дагы бир тарыхый жаңылык болду. Бул деген Magura V5 деген деңиз менен жүргөн дрон. Воздух же болсо абадан соккон ракета менен сокту вертолетту, эки вертолетту Орусиянкын Тарканут мыстын жанынан чөктүрдү да. Ошо негизи тарыхый болгондугу, мурун ушундай нерселер болгон эмес, дрондон ушундай ракета менен согушкан эмес бир да мамлекет. Булар деген жөн эле самолеттун атайын ракетасын алып туруп, анан абага ура турчу. Самолеттун эле жанакы ички ошо башкаруучу системаларын атайын максатка мээлөөчү системасын орнотуп, жана ошо радарын орнотуп самолеттукун ошону колдонушту. Ушу көрүп атасыңар, могул кадрдан көрүнүп атат, дронго вертолеттон атуулар жүргүзүлүп атат, пулеметтордон терезесинен, вертолеттун терезесинен. Анан ошол вертолет, эки вертолет Крым булуңун сактап атат. Ошол жерден кароо кызматын өтүп атат. Анан ошол мурунку советтик самолеттук система 70-жылдары иштелип чыккан ошо захват менен ракета менен согуп атат дрон. Соккондон кийин вертолетко тийип, вертолет кандайдыр жаракат алып, контрмераларды да мындай жылуу ловушкаларды ыргытса дагы анысы жакшы иштебей, анысы жардам бербей, анткени ракета так былдый жактан келип атат, артка вертолеттукуна. Анан акырдан ошо вертолет сууга түшүп атат да. Экинчи вертолетте жаракат алып туруп учуп кеткен болчу. Учуп кеткенде баары бир переговорлор боюнча жана кийин такталган маалымат боюнча ошо жээкке чейин жетпей сууга түшүптүр, баары чөгүп кетишиптир да экипаж. Ушундай нерсе болуптур. Ушул жерден көрүп атасыңар, дрон суудан баары бир карап байкап атат. Ошо мынакей ракетасы учуп бараткан, ракетасы тийгени дагы көрсөтүлдү. Бул жерден вертолетко билесиңер, абадан соккон ракеталар көбүнчө максатка так тийбейт, Starstreak'тен тышкарылар системалары. Бул деген жанына барып туруп жарылат, жарылгандан кийин ошол осколоктор менен ошо учакты басат да, чабат да. Анан бул абдан арзан нерсе болуп атат өзү акчасы боюнча. Буга чейин деле мисалы үчүн Украина ушундай, мен мурун бир жазган сюжетте, видеодо роботторду колдоно баштаган согуш майданында. Бул деген абдан укмуштай Украинанын өзүнүн ийгилигин түзүп атат. Жаңы куралдардын сыноосу дагы болуп атат, полигону да болуп атат. Бул нерсе аябай чоң мындай кадар дүйнө жүзүндө кандай өзгөчөлүктөрдү, жаңылыктарды жаратып атат да. Анан ошо мындай көрүнөт Magura V5-ка эки ракета коюптур, бирактан бир ракета аткандан кийин көрүнүшү. Ошо ракета кадимки эле баягы R-75-R-77-лер, R-75-тер колдонулат экен. Баягы жылуулук байкаган башы менен, ошо жылуулукту байкап, ошо жылуулуктун артынан көздөгөн ушундай ракета. Авиациялык ракета мындай эчтеке мындай жаңы жок да, Советтер Союзунда эле иштеген технология. Бирок жаңылыгынан ушул Magura V5-тин артынан көрсөңүздөр байкасаңар болот, ракетанын так куйрук тарабында баягы Илон Масктын SpaceX интернеттин кармаган ошо тарелкасы турат. Мынакей iTele дагы ушундай бир канал бар интернетте, iTele. Ал ушундай видеолор жасады, ага да кирип көрсөңөр болот. Ал деген ушуну баягы жасалма интеллекттин жардамы менен визуализация кылды. Ошо кандай ракета кантип урду ошол көрсөтүп атат дагы. Анан ракета версиясы боюнча R-73 anti-aircraft деген ракета Кейп Таркануттан ушундай сокку деп атат. Украинадан ошо байкашы боюнча. Анан албетте ракета биринчи вертолетко тийгенде, биринчи вертолет так жарылды деп ушу ойлоп атат. iTele сөзү боюнча жана ошо негизи ошо Magura дрондор бүгүнкү күнү флоту жок Украинанын, флотунун кереги деле жок болуп атат. Анткени ушундай дрондор эгерде сууну кечсе, бул нерсе көп нерсени камтыйт экен да. Бул жерден көрүп атасыздар, бул жерден кайра эле жаңылыктар кетип атат. Орусия баягы 23-25 числодо баягы Рождество кезинде баягы Кудай төрөлдү деп майрамдашат эмеспи христиандар. Ошол күн дагы соккуларды согуптур.
жаңы жылда да соккун согуптур, жаңы жылда да ошол так 1-январда соккуну сокту. Азыр деле соккуну ушу 3-чү, 4-чү, 5-чи январларда да соккуларды улантып атат. Анан ушул жаңы жылдык кечеде соккой койсо болмок деп бүт дүйнө жүзү боюнча сөздөр болуп атат да. Газ ошо токтотулду 1-январдан. Украина аркылуу Европага кеткен транзит. Европада газдын баасы тез өсүп кетти ошонун аркасы менен. Анын негизи ошо Европа мамлекеттери депрессияда азыркы маалда. Бирок ошону менен бирге бир 300-400 миллиард доллар акча Европадан Орусияга кетпей калды. Демек бул экономикага аябай катуу сокку болот. Украинага кандайдыр бир шанс берет ошо Орусиянын чыныгы баягы экономикалык сокку жасагандыктан. Албетте бул нерседен чыгыш үчүн, мисалы үчүн Орусияга аябай Азербайжандын баягы газ түтүктөрү керек. Азербайжан аркылуу газ сатабыз деген планы бар экен Орусияныкы. Албетте ошо бүгүнкү күнү көрүнүп эле жатат. Трамп деген ошо бир сутканын ичинде согушту токтотпойт окшойт. Президент болор менен, инаугурация болор менен деле согуш уланат окшойт. Анткени согушту улантуу бул Орусияга бийликти сактоо азыркы конфигурацияда. Ал эми баягы Америка Штаттарынын стратегиялык кызыкчылыктарына бул жооп берет. Анткени согуш бүтпөсө Орусияда, бул Европа алсыздана берсе, чыгыш Европа, Орусия, бул деген Америка экономикасына аябай жакшы бөлгө түзөт да. Ошо согуш бүтсө болмок эле, андан көрө эл журт дүйнө жүзү боюнча экономиканы бекемдесе болот эле. Бирок баягы башкаларды карап отурбай эле өзүбүз эле бизнес пландоону үйрөнүп, ушул QR код аркылуу катталсаңар, бизнес пландоо курсуна катталасыңар, анан аяктан кат келет, эмне кылыш керек экени жазылат. Ошо бизнес менен алек болсок, кичине мындай башка базарлардан, миграциядан көз карандысыздык болот элек. Ошол нерсеге умтулуш керек, аракет кылыш керек. Ошон үчүн мен ошо бизнес курсту жазгам. Үйрөтүүгө аракеттемин да, бизнес планга канча көп киши болсо да. Бирок баягы билим акысыз берилсе бааланбайт, ошон үчүн акысы бар, аны эске алып койгула. Ошо бизнес курстан өтүп койсоңуздар, же болбосо ошо бизнес курстан өтүп башкаларды дагы үйрөтсөңүздөр абдан сонун болот эле. Албетте ошо бизнес курска катталгыла. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.